Assalamu alaikum dostlar. Moskva şəhəri Qırğız Respublikasının Россия Federasiyasındагы elçiligi кетем деген мекенжайлар аябай көп. Мына Россиянын телеканалдары тартып жүрөт. Бүгүн очередти ушундай түзүп атышыптыр. Мынакей. Кетем дегендер аябай көп, бирок 400 орундуу самолет дешкен. Kim bardıq, uşunun bardıq, ümit qılıb ketip qalamı деген ой менен келсе керек. Азыр ушундай Орусиянын полиция кызматкерлери кара турушат, мегафон менен кыйкырышып атат. Окей. Граждане, не толпимся, делаем колонну по 3 человека. Себеби ушунча адамдан 400 адам кетсе, демек калганы бар наразы болот. Калганы бар наразы болот. Эч ким молодец дебейт да. Кетем деген аябай көп. Орусиянын телеканалдары жүрөт тартып, бүт Москвага чыга турган болдук, Россия боюнчачы. 5 milyon, 10 milyon. О, кара машина турбайбы, кара машина. Ошол жер Өзбекстандын посольствосу. Эч ким жок. Хотя өзбектер бизден 3 эсе көп Москвадачы. Ekisinde ошо уча турган болуп атат. Таң эртеңге деле ичке Жок, оны эмес го дейм. Онусу болсо, 10 эсе болсо 5 миллион болуп кетет го. 5-6 миллион болуп кетет. Жок, анда жок болуп атат. Ошол туугандар, акыркы маалыматтар ошолар. Ошол түз эфирди өчүрөм. Ошондой жагдай. Орустардын телегине тартып жүрөт. Ушунча эл үмүт кылып Кыргызстанга кетип калам деп жүрүшөт. Көпчүлүгүн боюнда бар, мынакей көрүнүп турат. Бир жумада бир жолу рейс болсо дагы жетпейт. Себеп дегенде эл көп кетем деген элчи. Ошол туугандар, барыңызга ийгилик, аманчылык каалайм. Аман болуңуздар. Акыркы маалыматтар ошолар. Сиздер менен Максим Баткенский болду. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Dostlar, qandaysan?
Bala çaqa үй бүлөңөр тынчпы бардыңардык? Мына бүгүн посольствого келдим эле. Жардамга биздин Нокат районунун бир активиси элге жардам кылайлы деп кичине продукта пакет уюштурган экен, ошого жардамга келсем, посольствонун сыртындагы очередь мынакей. Мына жердеги бардыгы боюнда бар Кыргызстанга кете турган посольствого келип заявление жазып үйгө кетебиз деген аялдар. Мына көчө Өзбекстандын посольствосу. Айырда эч ким жок. Только биздин кыргыздардыкы эле. Эртең 24-25-inde Кыргызстанга bir самолет берет экен. 200 орындуу деп атат. Посольство сүйлөшүп атыптыр, 400 орындуу деп. Бул рейс только боюнда бар аялдар үчүн. 5 айдан 8 айга чейинки срок, подтверждающий документ. Медцентрден справка. Анан эч кандай эркек адамдар кошулбайт, эркек кишилер оору, рак, коляска, кандай паралич болсо да кошулбайт. 2 жашка чейинки баласы бар гана аялдар. Россияга келип эле көпчүлүгү Россиядан төрөйбүз деп келишсе, булар Кыргызстанга кете алышпайт. Мындай болсо 10 самолеттагы жетпейт го бизге. Делаем колонну по 2 человека. Маски, маски и перчатки. Соблюдаем дистанцию 1,5-2 метра. Бұл жағындағы адамдар көргөзүн, мына бұл жағы екі бетінде тең очередь. Кече мынчалык болбоду эле. Келип атат, кетип атат. Адам ошончо да. Билем бияга кандай болот. Аялдар өтө эле көп. Караш алдым. Маслова. Değil, konaklas. Москва 24'den gelmiş. Eller girip atat, çıkıp atat, girip atat, çıkıp atat.
Документтердин баарын эле кабыл алууга бирок очереди аябай эле көп. Малдары менен көтөрүп турушат ошо. Sonuçta işte o taraf elleri günümüz var. Her zakta get odat. Talpa. Yani oşonçuk. Bul jagында, arka jagında, arka ötünde. Amanlar turat. Avtomatlar menен.